Саламатсыздарбы, урматтуу көрүүчүлөр. Бүгүнкү биздин чыгарылыш өзгөчө болмокчу. Кадимки эле биз ичип жүргөн кофеден сүрөт тартса болорун билчү элеңиз. Ооба, биз буга чейин кофенин үстүнө тартылган, сүт менен тартылган сүрөттү латте арт же кофе арт деп угуп келген болсок, бул жолку чыгарылыш атайын кофенин жардамы менен тартылган сүрөттөр боюнча болмокчу. Менин каарманым Нурлан Дүйшөбеков. Саламатсызбы? Саламатчы. Мына сиз ошол сүрөттүн пейзаж жана портрет түрүн тандап алган экенсиз. Эмне үчүн ушул кесипти тандап алдыңыз? Же бул сиз үчүн кесип эмеспи? Бул болсо мага хобби сыяктуу болот. Бош убакытта эс алып кичине тартканга. Ошо. Именно кофе болсо, ошо кофени башынан эле кофейняда иштеп жүргөндө баштап, ошо жагып баштаган, кофе менен тарткан. Кофенин өзү ошо түсү, дамына кызыгып жүрүп, ошо анан кийин ой келген. Эмнеге кофе менен тартса болот депчи. Ошону тартып баштагам да. Жакшы. Демек, бир дагы краска кошулган эмес, бояк. Краска кошулган эмес. Мисалы, мынакей Чыңгыз Айтматовдун портретин тартуу үчүн кандай ингредиенттер кетти? Чыңгыз Айтматовдун портретин тартыш үчүн 2 чай кашык кофе менен 1 чай кашык ысык суу эле кеткен. Убакыты бир күн, 1,5 күндөй кеткен да. Ошо анткени детально тартылган да. Билишимче, сиз кесибиңиз боюнча экономист. Мен экономика жагын бүтүргөм. Кыргыз улуттук университетин салык салуу жагын бүтүргөм болчумун. Бирок кесибиңиз боюнча иштебейсиз. Бирок жок. Иштебейм анткени. Творчество жагына көрөк кызыгып кеткем. Ошо жогорку окуу жайда окуп аткан кезде параллельно ошо кофейняга иштеген киргем. Подработка сыяктуу болуп. Ошоктон кофе менен оруп ушунда баштагам да. Латте арт менен кызыккам. Ошондон кийин кофе менен тартканда баштап ошоктон баштап баштагам. Жакшы, эми бул сүрөттөрүңүз кофеда жыттанып турат экен, Кофе менен жыттанып турат. Бүгүн бизге кайсыл адамдын же болбосо эмнени тартып бересиз? Бүгүн болсо ушу даярдап келгем. Чыңгыз Айтматовдун повестинен Нургазынын образын тарткан, портретин тарткан. Канча убакыт керек эми буга? Бул болсо бир азыр мындай батыраак кеч сыяктуу эле бир жарым сааттай эле кетет го убакыт. Бат-баттан тартып, скетч сыяктуу кылып. Биз эми жарым саат убакыт абдан көрүүчүлөр үчүн көп болсо керек. Биз буну түрдүрүп дагы бат-баттан көрсөтүп койсок болот, Келиңиз, анда сизге жолтоо болбойм. Сиз ишиңизди баштаңыз. Ал үчүн эмнелер керек көрүүчүлөргө айтып өтсөңүз болот. Бул үчүн кичине эле суу керек. Жылуу суу керек, Жылуу суу. Кичине кофе керек. Сүрөт тартканды каяктан үйрөндүңүз? Атам сүрөтчү болчу. Кичинекейден баштап ушу атам жумуш жагынан мындай творческий элдердин арасында көп убакыт өткөзгөм да. Азыркы жаштардын эми баары деп айта албайм, бирок көпчүлүгү эми интернетке азгырылып кетти окшойт да. Сиз китеп окуйсузбу? Мен бош убакытта көбүнчө китеп окуйм. Жумуштан кийин келгенде ошо китеп менен ошо сүрөт тартканга аракет кылам көбүнчө. Көбүнчө ушу Чыңгыз Айтматовдукун эле окуйм бияктан. Ошода окула элек китептер бар, ошону окуп бүтүш керек. Кофенин жардамы менен сүрөт тартуу оңой болуш керек, же тескерисинче оорбу? Негизи акварель сыяктуу, акварель менен эле тарткандай эле болот да. Кичине оордук жерлер ошо бир түс менен сүрөттүн ар кайсы жерлерин бериш керек болуп калат. Ошонусу кичине кыйыныраак болот да. Сүрөт болсо ошо, ушу менен бүттү, скетч сыяктуу болуп. Силерге болсо ошо керектүү жерлерин тартып бүтүрүп койсоңуздар болот. Мен дагы көрөйүн, Урматтуу көрүүчүлөр, мынакей Чыңгыз Айтматовдун Ак кеме повестинен негизинде тартылган тасманын башкы каарманы Нургазынын портрети дагы тартылып бүттү. Азыр мен дагы эксперимент кылып биринчи жолу кармап атам. Болду.
кайсы жерин татып көрөлү? Бул именно кара жерлери, ол жерлерин тартсаңар болот. Бул экологиялык жактан дагы багы таза турбайбы? Тартып атканда кофе ичип да отуруп турбайсың да? Кадимкидей кофе ичип атат. Кофе, кагаз, экологический. Мынакей урматтуу көрүүчүлөр, биздин каарман Нурлан Дүйшөбеков ушундай өзүнүн өзгөчөлүк жараткан өнөрү менен ушундай жашнакай кофенин жардамы менен сүрөт тартып берди. Сизге рахмат. Чыгармачылык ийгилик. Мындан дагы эмгектериңизди биз чоң багы деңгээлде көрөлү. Силерге чоң рахмат. Чакырганыңарга чоң рахмат.